Айлануучу призма, бурчтуу чагылдыруучу перископ. Толук ички чагылуу кубулушу көп жерде практикада оптикалык приборлордо колдонулат. Алардын кээ бирлерин карайлы дагы, алардын принциптери менен таанышалы. Экранга жарыктандыргычты жайгаштырабыз дагы, андан диафрагма аркылуу тар жарыктын нурун жана үч бурчтуу призманы алсак болот. Призманын каптал четине жарык нуру багытталган. Бул учурда жарыктын нуру башка чөйрөгө сынуу жок эле кирди дагы, каптал четине кайсы бир бурч менен четтеди. Бул учурда эмне болоорун байкайлы. Толук ички чагылуу закону боюнча, призманын ички тегиздигине түшкөн нур толук чагылып, андан ары башка каптал четине перпендикулярдуу болуп түштү. Сынбай призмадан сыртка чыкты. Биз көргөндөй, нурдун таралуу багыты призмага түшкөнгө чейинки жана андан чыкканы өз ара перпендикулярдуу. Жарык нуру 90 градуска бурулуу үчүн 3 бурчтуу призманы колдонсо болот жана призма бурулуу деп аталат. Жарыктын агымын тескери багытка бурса болобу? Бул суроого жооп берүү үчүн кайрадан 3 бурчтуу призмага кайтып келебиз. Экранга 3 бурчтуу призманы жайгаштырып, жарыктандыргычка 90 градус менен карасын. Мындай учурда жарык призмадан сынуу жок эле өтөт жана 45 градуста призманын кайсы бир каптал четине тиет. Бул оптикалык чөйрөдө призманын каптал четине түшкөн түшүү бурчу чагылдыруунун чектөө бурчунан көп болсо, толук ички чагылуу болот жана нур башка каптал четине ошол эле бурч менен багытталат. Андан соң экинчи толук ички чагылуу болот. Жыйынтыгында призманын ички тегиздигинде перпендикулярдуу түшкөн жарык нуру кайрадан абага тескери багытта чыгат. Чагылдыруу бурчу деп оптикалык приборду айтабыз. Бул аспап жарыкты тескери багытта чагылдырат. Перископтун түзүлүшү кандай? Бул прибор менен кеңирээк таанышуу үчүн кийинки тажрыйбаны жүргүзөлү. Призма жана жарыктандыргычтын өз ара жайгашуусунда жарыктын нуру 90 градуска бурулат жана горизонталдан вертикалга өтөт. Эми биз кайра жарык агымынан горизонталдуу ошол эле багытта жиберели. Бул техникалык маселени чечүү үчүн жолдун ортосуна экинчи призманы вертикалдуу нур тарагыда жайгаштыралы. Экинчи призманы атайын бийиктикте айланма призманын ролун аткаргыдай кылып жайгаштырабыз. Вертикалдуу нур каптал четинен сынуу жок өтүп, призманын ички тегиздигинде чагылып, андан горизонталдуу багытта чыгат.